Кутман таң, ардактуу теле көрүүчүлөр, ар бир агарып аткан таңда сиздер менен таңкы 5 өз ишин кайра алдыга карай улантат. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Деги эле бүгүнкү 2 саат алкакта сиздер менен биргеликте мен Бектур Урматбеков жана ошондой эле кесиптешим Керимкулова Нуриса болмокчубуз. Бардык биздин теле көрүүчүлөргө Кутман таң, жаңыдан ойгонуп жаткан биздин теле көрүүчүлөр болсо, 2 сааттык алкакта биз менен биргеликте болуңуздар демекчибиз. Кесиптешим экөөбүз биргеликте деги эле силер менен сонун бир эфир куруп бермекчибиз. Ооба, деги эле бүгүн караңызчы, аба ырайы дагы сонун. Ага карабай биздин жалпы теле көрүүчүлөрүбүз үчүн ушул кандай десем, жаңы студия, жаңы дем, жаңы күч деп дагы өзгөчө бир баса белгилеп айткым келип турат, ардактуу теле көрүүчүлөр. Ошондуктан жаңы уйкудан ойгонуп жаткан болсоңуз, дароо өзүңүздүн сыналгыңызды күйгүзүңүз, 5-каналды коюңуз. Андыктан сиздер менен 2 саат алкакта кызыктуу коноктор менен биргеликте сонун маек курмакчыбыз. Ооба, кесиптешим айтып кеткендей эле жаңы студия, деги эле жаңы дем, жаңы күч, жаңы энергия жана ошондой эле позитивди дагы алып жүргөндү унутпашыбыз керек экен. Жана ошондой эле май айы, майрамдарга бай айы деп бекеринен айтпай турбайбы? Ошол майдагы майрамдар менен биргеликте ошону алып туруп жаңы дем менен биз дагы чыгалык деген үмүтүбүз. Мына чоң азыркы тапта кесиптешим экөөбүз биз менен 2 саат биргеликте чогуу болуңуздар. Бүгүн сиздер менен деги эле кызыктуу маек, жагымдуу маанай жана позитивдүү күн кааламакчыбыз. Ооба, бул нерсени баса белгилеп айткыбыз келип турат. Анткени жаз келер менен адамда өзгөчө бир жаңы күч пайда болот да. Ал эмне деген күч десеңиз, мисалы мен ушул мисалы кандай десем, ушул жылы же болбосо ушул тапта, ушул апта өзүмдү көптөгөн ийгиликтерге коштойм, же болбосо жакшы жакка барып эс алып келем. Мектеп бүтүрүүчүлөрү болсо, балким мен мектепти жакшы аяктап, жакшы бир кесиптин ээси болом, өзүмдүн келечегиме карай жакшы кадам таштайм деген биздин көрүүчүлөрүбүз болушу мүмкүн. Силерге албетте таң эрте ийгилик каалап өтөлү дагы. Таң эрте эмне болот? Жагымдуу музыка жан дүйнөбүзгө аябай керек болот. Ошондуктан ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер үчүн бүгүнкү таңкы 5 долбоордун алгачкы жагымдуу чыгармасы жаңырсын. Андан кийин эфирибизди алдыга карай улантабыз. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, таң эрте сиздер менен бир жагымдуу бир музыка жаңырды деп айтсак болот. Сиздер үчүн жаңыдан ойгонуп жаткан биздин теле көрүүчүлөр болсо, бардыгыңыздарга Кутман таң дейлик. 2 сааттык алкак биз менен биргеликте болуңуздар. Жана ошондой эле кесиптешим айтып коет эмеспи, бул музыка адамдын мүнөзүн аныктоочу элемент депчи. Мисал алганда, адамды кандай музыка угат, ошонусу менен адам кандай экенин, анын мүнөзү, анын туруп адаты, баардык нерсесин ушул музыка аркылуу эле жеткире жана биле алсак болот экен. Буга кошуласызбы? Ооба, албетте кошулам. Анткени ар бир адам мисалы көпчүлүк эфирлерибизде эле айтып өтөбүз кесиптешим бул нерсени. Канчалык деңгээлде шаңдуураак музыканы, жандуураак музыканы же болбосо өзүнүн жан дүйнөсүнө, деги эле жашоосуна жакшы мындай таасирин бере турган музыкаларды уга турган болсо, албетте баардык жашооң же болбосо кылып жаткан кыймыл аракетиң, өзүңдүн маанайың ошол музыка аркылуу башка бирөөгө туура так жеткире аласың да. Анткени чыгармачыл адамдар деле, маданият чөйрөсүндө жүргөн адамдар деле бул өзүнүн сезимин, бирөөгө болгон сүйүүсүн же болбосо ата мекенге болгон кызматын, ата энесине болгон сүйүүсүн ошол музыка аркылуу жеткирип атпайбы? Ошондуктан бул нерсеге толук кандуу кошулам, ардактуу теле көрүүчүлөр. Ошондуктан ар дайым шаңдуу, жандуу, деги эле жан дүйнөңүзгө жага турган, сизге бир өзгөчө бир элестерди калтыра турган музыкаларды болуңуз. Туура кесиптешим, сизге толук пайыз кошуламын. Жана ошондой эле өзүбүздүн бир нерсени дагы туура пайдаланышыбыз керек экен. Ал эмне болду экен? Туура убакытыбызды пайдалануу. Мисал алганда, бүгүнкү биздин дагы темабыз убакытты кантип туура пайдаланыш керек жана убакытты туура пайдаланалы. Мисал алганда, азыркы тапта эмнегедир убакыт учкан куш да. Анткени эртең менен таң эрте турасың, кечи кантип киргенин билбей каласың. Мисал алганда, агарып аткан таңым кантип атканын жана кызарып аткан күнүмдүн кантип атканын мен мисал үчүн бат деле билбей калам. Эртең менен саат 7-де турсаң, кечинде саат 9-10 чамасында эле кеч кирип, уйкуң келип алсырап баштайсың да. Чындыгында эле тез абдан убакыт өтөт экен. Мисал алганда, сизге суроо берейинчи. Сиз убакытты туура пайдаланасызбы? Эртең менен жанакы өзүңүз айтып койчу элеңиз, күндөлүктү колума алам, сааты менен жазып, ошого жараша иш кылам депчи. Мисал алганда, келиңиз, убакытты кантип пайдаланасыз? Ар бир адам негизи жеке мен эле эмес, бул нерсени ар бир адам колдонот болуш керек. Анткени азыркы жашоодо өзүңүз айтып өткөндөй, эмнегедир убакыттын өтүшү
өзгөрүшү менен, жылдардын алмашышы менен бул убакыттын чындыгында сиз айтып өткөндөй кандай болуп өтүп, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде өзүңдүн коюлган пландарың эмне болуп өтүп кеткенин билбей каласың да. Ал эми ошол убакыт канчалык тез өткөн сайын өзүңүздүн планыңызды дагы ошого жараша тактап, кандай десем, сергек жашоого умтулсаңыз, албетте сиз баарына жетишесиз. Мисалы, эртең менен эрте туруу ошондой эле. Ал эми биздин көпчүлүк мисалы жаштар же болбосо азыркы учурда уулуу муун деле бул өзүбүздүн убактыбызды эмнеден улам туура эмес кетирип алабыз. Бул кечине мисалы жумуштан чыккандан кийин үйгө барууда, мисалы кечирээк барабыз, 1-де барабыз, 2-де барабыз, уйкубуз толук канбай калат, түшкө чейин уктайбыз деген сыяктуу нерселер менен камсыздап алабыз да. Ошондуктан бул өз убактысы менен ар бир нерсени пайдалануу бул сиздин ийгилигиңизге дагы, келечегиңизге дагы жана ошондой эле убакытты туура бөлүштүрүүңүзгө аябай чоң жардам берет. Жана ошондой кесиптешим айтсаңыз, ата-энелер мынтип айтат экен да, менин бир мугалим эжекем айтты эле. Азыр мени көрүп жатсаңыз, сизге чоң салам узатайын. Чындыгында мен убакытым такыр жок дейт. Азыркы тапта балдарга өзүмдүн үй бүлөмү колго койгон убакытым такыр жок. Дейли балдарды кантип тарбиялайм дейт да. Мен да таң калдым. Чындыгында эле азыркы тапта ата-энелердин балдарга болгон убактысы такыр эле жок. Аларды тарбиялаш керек, аларды өстүрүш керек, аларга тамак жасаш керек. Бирок убакытыбызды мен ойлойм туура дегеле пайдалансак, ушул эми кандай десем, өзүбүздүн ишемби күнү, жекшемби күнү өзүбүздүн убактыбызды балдарга дегеле үй бүлөбүзгө коротсок, мен үчүн абдан бир сонун болот. Анткени азыркы келечек жаштардын колунда, келечек муун деп калбадыкпы. Ошондуктан ата-энелерге дагы менин кичинекей бир болсо да кеп кеңешимди айтып кетейин. Дегеле убактыңыздарды ушул ишемби, жекшемби күнү балдарыңыздарга, үй бүлөлөрүңүзгө коротсоңуз, бул сиздин ийгилигиңиз, жакшы тарбия беришиңиз ыктымал. Жогоруда айтып калбадыңызбы, дегеле ушул азыркы учурда мисалы ата-энелер деле өзүнүн уул кыздарына эмнегедир толук кандуу убакыт бөлө албай атышат депчи. Буга чейинки мен чоң ата, чоң энелерибизге чындыгында аябай таң берем. Анткени бардык нерсеге жетишти да. Мисалы ал убакытта деле 24 саат, ал убакытта деле күн ушундай өтчү, ушундай батчы. Бирок ага карабастан биздин аталарыбыз, апаларыбыз, чоң ата, чоң энелерибиз бардык нерсеге жетишкен. Ошо менен биргеликте бул айыл жергесинде баарыбыздын эсибизде болуш керек. Дыйканчылык, мал чарбачылык жай келген убакта мисалы кандай десем, бул малдардын төлдөшү деген сыяктуу нерселер болчу да. Бирок ошого карабастан бардык үй бүлөлүк шартка дагы, үй бүлөлүк жумушка дагы ал эми ошол балдарды туура тарбия берип, өз убактысында курсагын тойгузуу дагы бул чоң ата, чоң энелерибиздин колунан бир убакытта келген десек болот. Буга аябай ыңгайлуу менен караса болот. Ооба, чынында эле сизге кошуламын, кесиптешим. Анан дагы айтып коюшат эмеспи? Билбейм, ошол илгери, ошол жылы балким убакыт бир башкача өтсө керек, мындай акырын шашпай жай өтсө, азыркы тапта билбейм. Азыр мына тез эле көзүңдү жума калдың, уже кеч кирип кетет. Карасаңыз, ошондуктан азыр ушу жакшы бир сөздөрдү айттык, дегеле кеп кеңештерди айттык. Ошунун аркасынан кайсы бир жагымдуу бир музыкага барып келелиби, кесиптешим, кандай дейсиз? Азыр музыкага баралы, андан соң биздин дегеле таң эрте дагы эмнелерди кылыш керек, кандай нерселер менен адам ар бир агарып атканда кандай башталыш керек, ошол тууралуу дагы толугураак маалымат бермекчибиз. Келген конокторубуз менен ошол тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, таң эрте сиздер менен өзгөчө маанайда ушул жогоруда айтып калган кесиптешим өзүнө келе жаңы студияда деп, жаңы студиябыздагы сиздердин ар бир сиздердин үйүңүздөргө өзгөчө көрүп берүү үчүн караңыздарчы дегеле жаздын символу болуп гүлдөр менен курчалып, сиздерге мындай кандай десем, жагымдуу маанай тартуулап ар бир үйгө мындай жаздын демин, жаздын өзгөчө бир жыпар жыттуу гүлдөрүн элестетүү үчүн жаркылдап турган чагыбыз. Ооба, кесиптешим, караңызчы. Дегеле мына жаз келди, жай келди. Мына жайдын эми кичине жаз эми бүтүп баратат, жайдын мына башталышы келатат. Анан караңыздарчы, сонун бир жапжашыл студиябызга келип калдык деп айтсам жаңылышпаймын. Анан сиз экөөбүз дагы бул жакта дегеле телекөрүүчүлөр менен маектешип отурган чагыбыз. Телекөрүүчү конокторубуз менен азыркы тапта келген конокторубуз менен дагы маектешебиз. Биз менен биргеликте болуп
болуңуздар демекчибиз. Ооба. Анын менен биргеликте кесиптешим сиз жогоруда мисалы эфирлерибизден алкаганда бул үй алуу же болбосо кандай десем өзүмдүн келечегимдеги бир кыялым деп айтып өткөнсүз. Ошол кыялыңызга да бир көмөк берчү Дагы бир нерсе барбы? Да, бир нерсе Ал бар. эмне болду экен? Ал Тестам курулуш компаниясы. Жеке сизге жана ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, эгер сиз өзүңүздүн кыялыңызда үйүңүздү деги азыркы учурда мисалы адам баласы кандай десек чоң үйдө жашагысы келет же болбосо өзүнүн барган сайын мисалы бөлүнүп кетүү же болбосо үй бүлөдөн убакытты туура бөлүштүрүүнү айтып калышты айтор. Бардык семья бир жашагысы келет да. Бир жашоо үчүн албетте силерге чоң үй керек. Ошондуктан ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздердин кыялыңыздагы үйүңүз болсо, бул Тестам курулуш компаниясына кайрылыңыздар. Сиздин кыялыңыздагы үйдү сиз каалагандай арзан, бат, ылдам сиз кыялдангандай кылып куруп бермекчи. Эң сонун караңыздарчы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздерге эгерде үй ала албай жатсаңыздар, анда Тестам деги эле курулуш компаниясына кайрылсаңыздар болот. Кесиптешим айткандай, деги эле убакытыбызды туура пайдаланып, туура жака бурсак, биз анда чындыгында эле ушундай үйлөргө, бир гана үйлөргө эмес, өзүбүздүн баардык нерселерибизге жетише алат экенбиз. Ошондуктан убактыңыздарды туура пайдаланыңыздар демекчимин. Анда эмесе кесиптешим, дагы биз бир нерсени унутуп атыптырбыз. Таң эрте турганда эле биз эми кандай десем, сиз эми таңыңызды эмне менен баштайсыз? Көптөн бери эми таңды эң биринчиден кесиптешим мен өзүмдүн маанайымды эң жогорку деңгээлде алып жүрүүдөн, таң эрте туруудан, өзүмдүн убактыма да бир жаңылык, деги эле жашоомо да бир жаңылык киргизүүдөн баштайм. Ошондуктан ал нерсеге бул убакытты туура пайдаланууга, ден соолукка кандай көрүш керек, же болбосо өзүңдүн убактыңды дагы кандай туура пайдаланышың керек. Азыркы учурда мисалы жогоруда айтып калдыңыз, бул өзүмдүн убактымды эмнегедир пайдалана албай атам, убакыт аябай учкан куш болуп атат деп. Эрте турсаңыз эле бардык нерсеге жетишесиз. Ооба, мисал алганда айтып коет экен. Деги эле ушугу агарып аткан таңды көрүш, күндүн мындай чыгып келе жатканын көрүү, бул адамга бир сонун бир нерсе таасир калтырат экен да. Негедир биздин телекөрүүчүлөр же болбосо мындай адамдар эле мисал алганда биздин күндүн чыгып келе жатканын байкашпайт да. Мисал алганда сиз байкайсызбы? Күндүн мындай чыгып келе жатканын кандай десем? Күндүн чыгып жатканын албетте ооба байкайбыз. Көпчүлүк учурда мисалы көп эле эми жакшы көрүшөт болуш керек. Бул кечтен кирип баратканын же болбосо ошону көрүп жакшы көрүшөт болуш керек деп ойлойм. Эң сонун. Анда эртең менен таң эрте турганда эле ушул күндүн агарып аткан таңын көрүү мыйыгымага дагы бир абдан бир сонун таасир этет. Анан дагы таңкы көнүгүүнү дагы жасоону унутпашыбыз керек экен да. Азыркы тапта телекөрүүчүлөр менен биргеликте биз дагы кесиптешим экөөбүз бул жакта турсак дагы колдорубуз менен, баштарыбыз менен дагы кичине көнүгүү жасап туралык. Анда эмесе биргеликте сиздер менен көнүгүүгө. Кутман таң достор, менин атым Гүлсүн, мен фитнес машыктыруучумун. Анда эмесе таңкы көнүгүүлөрдү баштайлы. Биринчи көнүгүү баштан баштайбыз. Оңду карайбыз, солду карайбыз. Оңду карайбыз, солду карайбыз. Дагы эки жолу. Оң жактан сол тарапты карайбыз. 3, 4. Колубузду чоёбуз, түз кылабыз. Иинди айлантабыз артка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Экинчи 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Дагы бир жолу. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Колду артка. Көкүрөктү көргөзөбүз. 3, 4, 5. Дагы 3 жолу. Дем чыгарабыз. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Акыркы жолу. Колду сунабыз дагы. Сол жака. Акырын оң жака. Дагы бир жолу. Чоюлабыз.
Дем алабыз, дем чыгарабыз. Бутубузду артка коебуз, колубузду бул жактан ачабыз. 2 3 4 5 6 7 акыркы жолу 8. Бутубузду алмаштырабыз. Сол бутту артка. 1 2 жакшылап чоюп, колду көтөрбөйбүз. Инди көтөрбөйбүз, инди түшүрөбүз. 5 6 7 акыркы жолу. Бул жакта тазды айлантабыз. 1 2 3 4 1 2 3 4. Бутубузду бармагыбызга коюп айлантабыз. 3 4 алмаштырабыз. İçine, sırtına. 4 almaştırabız. Sırtqa айлантабыз. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Dem alabız. Dem çıkarabız. Sizlerge ийгиликтүү күн каалайм. Анда эмесе көрүшкөнчө саламатта калыңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздарга кутман таң дейлик. Сиздер менен биргеликте биз таңкы 5 берүүсү сиздер менен биргеликте болмокчубуз. Алдыда дагы сонунда эле конокторубуз менен келген маектер күтүлмөкчү. Ошондуктан биз менен биргеликте болуңуздар. Ооба, кесиптешим туура айтат. Ар бир телекөрүүчүгө таңырта кутман таң деп дайыр айткым келип турат. Анткени маанайым эмнегедир бүгүн өзгөчө кесиптешим. Эмнеге дебейсизби? Жогоруда бул убакыт тууралуу сонун сөз баштадык. Андан тышкары, кандай десек, таңерте азыр аба ырайы дагы сонун, жай мезгилиндеги ысык көлдүн аптаптуу күндөрү деги эле эс алуулар дагы жакындап келатат, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ошондуктан азыркы тапта баарыңыздарга айткым келип турат, өзүңүздүн күнүңүздү деги эле ийгиликтүү баштаңыз. Өзгөчө мындай сергек баштаңыз. Анткени сергек жашоо сиздин жашооңуздагы кыялыңызды орундатууга дагы, өзүңүздүн чөйрөңүздү, өзүңүздү активдүү, позитивдүү көргөзгөнгө абдан жардам берет. Бул биздин телекөрүүчүлөргө бир мотивация болуп кетти деп айтсам болот, Негизи кесиптешим аябай адамдарга мотивация бергенди абдан жакшы көрөт да, өзүм мындай айтсам мотиватор деп дагы айтып койсом болот. Анчалык деңгээлде мактабаңыз, кайта аркаман кетпейин. Негизи жаман киши өзүн мактайт деп коет, мен негизи сизди жакшы жака мактап атам. Негизи жакшы адамдарды мактоо бул кандай десем, адамдын бир көңүлүнө болобу же мындай башкача бир сезимине жакшы бир элес, кандай эме тартуулайт да. Мисалы алганда жакшы сөз жаныр кетет деп бекеринен айтпаса керек кыргыз элибиздечи. Ошондуктан жакшы сөздөрдү айтып, бири-бирибизге жылмайып жүрсөк, бул адамга, бизге сонун бир позитив маанай тартуулайт экен. Ошондуктан бекеринен дагы айтып койбойт да. Эртең менен таңерте кимди жылмаюу менен көрсөң, сенин дагы күнүң ошондой өтөт депчи. Ошондуктан мен дагы бүгүн кесиптешимди көрүп, жаңы студиябызды көрүп, мен дагы бир дем күч алдым, жылмайып азыр сиздер менен отурам. Бизде чалуу бар экен, ардактуу телекөрүүчүлөрүбүздөн келген окшойт. Кадарга кабыл алалычы. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы, кутман таңыңыз менен. Бүгүн секретте көрүп отуруп, сиздерге чын денсаулык, иштериңизге ийгилик каалайм. Бали, чоң рахмат. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Каналды биз ар дайым сүйүп көрөбүз. Чоң рахмат. Чоң рахмат, ардактуу телекөрүүчү. Чын денсаулык, иштериңизге ийгилик. Ар дайым чыгармачылык ийгиликке калып кетебиз үй-бүлөлөр менен. Атыңыз ким, пайке? Абылбек, Жалал Ата облусунан чалып жатабын. Сонун, чоң рахмат. Чынында эле мында караңыз. Бүгүн нерем туулган күнү эле, ошого туулган күнүнө куттуктап койсоңуздар. Чоң рахмат.
десе көчүп алыстап калды. кетти. Ардактуу телекөрүүчүлөр, чындыгында ар бириңиздердин оюңуздар, билдирүүңүздөр, бизге болгон каалоо тилектериңиздер аябай маанилүү, баалуу. Андыктан чоң рахмат дегим келип турат. Ал эми Адыл Байкебиздин небересин бүгүнкү өздүк майрам туулган күнү менен сөзсүз түрдө куттуктап кетпесек болбойт. Ооба, кесиптешим. Сиз баштаңыз бүгүнкү куттуктоолорду. Андан кийин биз улантабыз. Негизи мырзалар биринчи баштайт, андан кийин айылдар экинчи кадамда отурат деп айтып коюшат. Кыздын 40 жашы улуу деген нерсе бар экен, ошондуктан келиңиз сиз баштаңыз. Эң сонун. Адыл Байкебиздин небересинин аты ким экенин билбей калдык, бирок Адыл Байке бүгүнкү сиздин небереңиздин туулган күнү өздүк майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Азыр канчага чыкканы белгисиз, бирок менин оюмча кичинекей эле бир бөбөк болуш керек. Ошондуктан ден соолук, узун өмүр, деги эле окууларына, иштерине ийгилик кааламакчымын. Аман болсун. Ооба. Деги кыргыздын бир кыран мырзасыбы же кызыбы бир ооба, кыраны болсун демекчимин. Туура айтасыз. Деги эле андан тышкары бүгүнкү күндө өзүнүн өздүк майрам туулган күнүн тосуп жаткан жалпы телекөрүүчүлөрүбүз, бизди көрүп атсаңыз, биз Таңкы 5 каналдын атынан жалпы алып баруучуларыбыздын атынан, биздин экран сыртында дагы кызмат кылган адамдардын атынан чын жүрөктөн бүгүнкү өздүк майрам туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Негизи өздүк майрам кандай гана керемет, кесиптешим, айтыңызчы, мына жакында өкүндөрө турчу бир нерсеси бар, кесиптешим, кыстырма катары айтып өтөйүн. Ар бир бул өзүмдүн башыман өткөн окуя. Туулган күнүмдү тосуп, мектеп убакта негизи аябай өзгөчө өтчү эле го. Мисалы бардык досторуңду үйүңө чогултуп алып, сонун дасторкон жайып алып, ата-энең да аябай аракеттенет. Сен дагы ал күндү тим эле таң атпай күтөсүң, өзүң кошо жардам бересиң. Демейде бир нерсе кыла кой десе кылбайсың, бирок ошол күнү эмнегедир оокат кылгың келип аябай мындай бир нерсе кыласың да. Анан кийин ушинтип чогулуп, классташ балдарым, дос балдарым келип, анан кийин өзүмдүн эле жакын эжекем келип калды. Келип анан кийин калоо тилек айтып аткан чагы бардык дос балдарым айтып бүттү, баарын кетип бата тилейли деп атасың, мынтип атпайбы. Беку дейт, сен ага эркелетип койчу дейм ошентипчи. Сен ал нерсеге кубанба дейт. Мисалы канчалык жыл өтүп атат, канчалык айлар өтүп атат, өзүңдүн бир нерсени эстеп коюшуң керек. Сен жылдан жылга өзүңдүн убактыңды туура пайдаланып атасыңбы деген эле ошол ийгиликке жетип атасың. Азыр кичинекей баласың, бирок жыл өткөн сайын сен карылыкка багыт алып, карылыкка кадам таштап атасың. Ал нерсеге көбүрөөк сүйүнбө деген жерден мен мындай кандай десем, бул жагым башкача бир сезим келип кетти да. Бирок чындыгында ойлоп көрсөк, өздүк майрам бир жылда бир келчү майрам. Бирок ошол ар бир өздүк майрамды тосууда, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиз дагы деги эле мен бир жыл аралыгында, мисалы быйыл 20 жашта болсом, 21 жашка чыккан бир жылдык аралыкта мен өзүмдүн убактымды кандай туура пайдалуу жактарга колдондум, же болбосо чөйрөмдү кандай жакшы адамдарга толтура алдым, бул жашоодо болгон адамдык кызматымды аткарып жатамбы деген ой менен, албетте бул дагы алдыга карай максат, алдыга карай орус тили менен айтканда мотивация. Ошондуктан ар бир жылдан, ар бир туулган күндөн өзүңүздүн күндөлүгүңүзгө же болбосо капчыгыңызга же ушул жерде болгон түбөлүк сакталып турган акыл эсиңизге жакшы нерселерди сарптап, жакшы бир жыйынтык чыгара турган болсоңуз, анда сиз жаңылган болбойсуз. Туура кесиптешим, ошондуктан бекеринен бүгүнкү биздин темабыздагы убакытты туура пайдаланууда. Ошондуктан деги эле билбейм эмне үчүн туулган күн мен үчүн бир башкача бир майрамдардын катарын толуктайт. Мен эки майрамды гана жакшы көрөм. Бул биздин кирип келген жаңы жыл жана ошондой эле менин өзүмдүн майрамым. Жана ошондой эле дагы бир нерсе, бул ата-энеңдин баары, өзүңдүн амандыгың, эртең менен таң эртеле көзүңдүн ачканы, бул мен үчүн майрам. Ошондуктан караңыздарчы, эмнегедир мен убакытымды туура пайдаланам деп дагы айта албайм. Акыркы күндөрү убакытымды такыр эле башка нукка, башкача бир нерселерге эле пайдаланып калдым. Эмнегедир мурунку ата-энелерибиз айтып калчу эле, мурунку заманда биз убакытыбызды аябай жакшы мындай уланчубуз депчи, мисалы алганда китеп окуу менен, атайын бир ата-энелер эми кандай десем, журнал, газеттерди алып коет эмеспи, гезиттердичи, ошолорду окуу менен ар кандай нерселерди жазап, мисалы алганда сүрөт тартуу, ата-энелер менен сүйлөшүү, балдар менен ойноо. Азыркы тапта балдарды карайсың, өзүмдүн деле кандай десем, бөөктөрүм бар, инелерим бар, алар болсо эмнегедир эшикке чыгып ойношпойт, китеп такыр окушпайт. Убакыттары туура эмес пайдаланат да. Бизде чалуу бар, кесиптешим. Алло, саламатсызбы? Алло, кутман таңыңыз менен. Ооба, түз эфир эжеке, кутман таңыңыз менен. Артыга карай болсун. Мен сизди угуп жатабыз.
Рахмат, биле болсын. Өзүңүздү сыналгы аркылуу эмес, уюлдук телефон аркылуу уксаңыз, ардактуу теле көрүүчү, сиз менен биздин ортобуздагы байланыш туура так болот. Ошондуктан келиңиз, бизди телефон аркылуу угуңуз. Биздин теле көрүүчү сыналгынын жанында туруп алып, биз менен сүйлөшүп жатат. Кичине сыналгыдан башка бөлмөгө барып. Мен Ошо буласы Өзөн району Шарабашат айылынын тургуну Мырзакасымов. Баласын туулган күнү менен куттуктаймын. Бүгүн өздүк майрамы. Бардык бала чакасынын озурунук болсун, өмүрү узун болсун. Айтканыңыз келсин. Эң сау. Силеринин жүздүлөрүнүн атынан куттуктайбыз. Эң сау. Рахмат. Атын айтып кое аласызбы мүмкүн болсо? Мырзакасымов Талант. Ошо буласы Өзгөн району Шарабашат айылы. Рахмат, ардактуу теле көрүүчү, бизге түз байланышка чыкканыңыз үчүн. Үйлөрүңүз менен аман болуңуз. Ал эми Талант мырзаны бүгүнкү өздүк майрам туулган күнү менен биздин жалпы жамааттын атында терең куттуктайбыз. Кудайсыга караңыздарчы. 17 май кандай гана бир туулган күн ээлерине дагы, туулган күндөр болуш керек. Ошондуктан бардык биздин теле көрүүчүлөр туулган күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. 17 майда ким төрөлсө, жарык дүйнөгө келсе, сиз мыкты адамдардансыздар. Ошондуктан бар болуңуздар. Аны менен биргеликте ардактуу теле көрүүчүлөр, бизге билдирүү калтыруу менен биргеликте сиздер бул эфир аркылуу кимди дагы көргүңүз келет. Ошол тууралуу дагы кыскача билдирүү калтырып өтсөңүз болот. Албетте, ар бириңиздердин бизге жөнөткөн СМС билдирүүңүздөр абдан маанилүү. Жана кесиптешим айта кетчү нерсе, биз эфирлерибизде ар дайым айтабыз. Эмнегедир биздин Instagram баракчабызга дагы катталып кетиңиздер. Эмки эфирде кимди каалайсыздар? Ошолугу биз таңкы берүүбүзгө чакырганга аракет кылабыз. Мисалы алганда, кесиптешим, сизге эмки эфирде кандай конокторду чакырууну сунуштайт элеңиз мага? Балким менин сунушум мисалы азыркы учурда бул кесип тандоо. Ар бир мисалы мектеп бүтүрүүчүлөрдүн санында турган нерсе болуш керек. Анткени бул кесип тандоодагы кесиптешим. Жашооңдо бир өзгөчө бир нукка буруучу же болбосо жашооңо бир өзгөчөлүк тартуулоочу нерсе да. Анткени бул нерсени айтып атканымдын себеби азыркы көпчүлүк жаштар, мен деле башыман андай нерсе өткөн. Бул убакыттын талабына жараша кесиптерди тандашат да. Мисалы азыркы учурда эмне өнүгүп жатат? Бизнесмендер аябай бай болуп атат, же болбосо бизнесмендер ушундай киреше таап атат. Машинанын түрлүү үлгүсүн 3 камералуу телефон көтөрүп атышат деп аябай мындай кыргыз эли ошондой нерсеге жакынбыз го. Бирок ардактуу теле көрүүчүлөр, эгер сиз дагы ошондой ой менен ойлоно турган болсоңуз, сиз жаңыласыз. Анткени ар бир адамдын өзүнүн бир жан дүйнөсү каалаган, эмнеге шыктуу бир талант болот да. Ал талант ар бир адамда болот. Ошол нерсени убакыт сааты менен мектепте өзүң изденип, же болбосо өзүңө бир жакшы көңүл буруп карай турган болсоң, албетте ал нерсенин жообун таап чыгасыз, ардактуу бүтүрүүчүлөр. Ошондуктан өзүңүздүн жан дүйнөңүз каалаган, өзүңүздүн эмнеге шыктуулугуңузду байкап туруп, ошол тармакты тандап бир багыт менен кете турган болсоңуз, албетте ийгилик сизге. Жылмайбай койбосом да менин номеримди жазыңыз деп коеюн. Чыныгында эле кесиптешим, туура айтасыз. Негизи убакытыбызды туура пайдаланып, кесипти дагы туура пайдаланышыбыз керек. Мисалы алганда, кесип деген бул биздин кандай десем, жашообуздун бардык түпкү тамырынан бери алып кетчү нерсе да. Ошондуктан кесипти, убакытыбызды биз бардыгын туура пайдаланышыбыз керек экен. Мисалы алганда, кесип тандоонун бирден бир азыркы учурда эми 11-класста бүтүрүп жаткан бүтүрүүчүлөргө менин кеп кеңешим, өзүңүздөр каалаган кесипти тандаңыздар. Анткени ата-энелер айтып коюшат, чыныгында балам, сен бул кесипти тандасаң, сен мындай адам болосуң депчи. Бирок анын баары калп. Ошондуктан өзүңүздөр жүрөгүңүздүн тамырында эмне болуп айтып жаткан кесипти тандасаңыздар, анда сиздер ийгиликти багынткан бүтүрүүчүлөрдөн болобу же мыкты бир кесипти аркалаган адам болосуздар. Бали, анда эмесе биздин WhatsApp'тан келген SMS билдирүүлөр бар экен, ардактуу кесиптешим. Дароо жаңыртым келип турат. Менин жүзүмө дагы жылмаюу тартуулады окшойт. Урматтуу алып баруучу жигит, кыз, дайым жаркын маанай каалайм. Сиздерден сураныч 1972
жылы мектепти бүтүргөн классташтарым бир ыр жаңыртып койгулачы. 50 жыл болду. Токтогул району өзгөрүш айылы Тургунбек Аят деген экен. Анда эмесе Токтогул районунун өзгөрүш айылынын жалпы 1972 жылкы улан кыздары, азыркы учурда биздин балким ата апаларыбыз болуш керек. Сиздерден жалпы классташыңыз бул Тургунбек Аят айымдан сон бир куттуктоо чоң салам дегим келип турат. Азыркы учурда мисалы мындай элестетип кеттим да. Азыр мисалы 25 май жакындап 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык деген зон нерселер бар го. Мисалы көптөн берки көрө элек мисалы 10 жылдык, 20 жылдык классташтарымды көрө электери бар. Ал эми ушул жаш кезинде 18 жашында балким суйкайган кыздарды бир 10-20 жылдан кийин көрүү мисалы ар биринин классташ максат да. Ошондуктан туура түшүнүп жатам. Барыңыздардын кирип келе жаткан майрамыңыздар менен аябай сүйүнүчтүү бир эмесин айтып 25 май келатат. Бүтүрүүчүлөрдүн баардыгы чогулуп алып бир жака бир барып майрамдашат да. Мисалы алганда менин дагы жакынкы арада өзүмдүн атамдын 30 жылдыгы болот. Абдан сүйүнүп аткан, эмне кийине алсам, эмне кайсы дегеле ресторанга барып, тойконага барып бийлесек депчи. Ошондой бир сонун элес калтырып, ойлонуп жаткан чагы эмне кийсем, эмне ботинке кийсем депчи. Ошондуктан мага дагы азыр окуп жатканда чындыгында эле мен дагы барып атамдын 30 жылдыгын барып мен дагы көрүп келсемби деген ойлор кетти бул жакта. Ооба, дегеле ушул мисалы жылдык деп калбадыкпы? Көпчүлүк учурда мектепте окуп жүргөн учурда бул нерсе байкалат. Анткени ата-энеңдин бардык классташтары чогулуп бир жака майрамдап атса, сен өзүнчө бактылуусуң да. Сен ошол жакта жүргөндөй, сен бүтүп аткандай, сон элестер калат. Ата-эненин бактылуу болгону дагы адамдын дегеле балдарынын дагы жүзүнө бир жылмаюу тартыласа керек. Ата-энең бактылуу болуп дегеле кол кармашып жүрсө, биз кандай гана бактылуу болбойбуз чынында элечи. Ошондуктан дегеле бактылуулук деген бул сонун нерсе. Дагы телефонду дегеле кабыл атасыз кесиптешим. Телефонду карап бул жерде биздин телегөрүүчүлөрүбүздөн келген SMS бүлдүрүүлөрдү калтырбай окугум келип турат. Анда эмесе чет-четинен өзүмдүн жетишинче жаңырта берейин. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө менин баламдын туулган күнү менен куттуктайбыз. Балама кааларым ден соолук ар дайым биздин жаныбызда жадырап, жайнап, күлүп жүрө берсин. Туулган күнүнө арнап Нурлан Асиптин туулган күн деген ырын берип коюңуздарчы деген сонун SMS билдирүү келген экен. Андан тышкары саламатсыңарбы? 5-канал сиздердин ишиңиздерге албан ийгилик. Ушул эки алып баруучу бири-бирине аябай окшошсуңар. Эгерде баарын окуу. Мейли окуйн. Эгер түгөй болсоңор аябай бактылуу үй бүлө болмоксуңар. Биз силерди калтырбай көрөбүз дейт. Чоң рахмат, ардактуу телегөрүүчү. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Негизи үй бүлө курсаңар деп атат. Бул негизи кыздардын иши эмес. Эгерде жигит биринчи кадам таштаса, анда кыз өзүнүн макулдугун берет демекчи. Демек макулсуз. Мен ушул жерден шакек алып чыгып эле кошкул салайын. Ардактуу телегөрүүчүлөр, чоң рахмат. Чындыгында адамдын жүзүнө жылмаюу тартуулап, же болбосо жан дүйнөсүн бул баа жеткиз, кандай десем, сүйүнүчү тартуулай ала турган адам бул жашоосунда чоң бир ийгилик жараткан адам. Ошондуктан ушул SMS билдирүүнү ким жөнөткөн болсо дагы, кандай десем, сүйүнүп атасызбы? Сиз мисалы жагымдуу сөз уксаң аябай сүйүнүп атам. Анткени менин кесиптешим абдан бир кандай десем, мыкты мырзалардын бири. Ошондуктан көбүнөгө мага бир мотивация берип, жакшы бир кандай десем, жакшы нерселерин тартуулайт. Андыктан ардактуу телегөрүүчүлөр, чындыгында мисалы ар бир эфирибизде эле ушул сөздү айткым келе берет. Ар бир алдыңыздан жолуккан адамга бул жүзүнө жылмаюу тартууланы эч качан унутпаңыз. Буну адат катары сактап алсаңыз, сизге албетте мисалы бирөөгө кылган жакшылыгың же болбосо бирөөгө кылган жүзүнө берген жылмаюуң бул сиз үчүн өзгөчө бакыт. Ошондуктан ар бир алдыңыздан чыккан адамга же болбосо айлана чөйрөңүзгө таң эрте туруп, мисалы ата-энеңизге, иниңизге, карындашыңызга бир маанай тартуулаңыз. Ал эми жөнөкөй эле, мисалы мен сени жакшы көрөм, мен сизди аябай сыйлайм, урматтайм, сиз менин бул жашоомдогу бардык байлыгымсыз деп чын жүрөктөн чыккан сөздөрдү айтып койсоңуз, албетте ар бир адамдын жүзүнө бир жылмаюу келсе керек. Анда эмесе кесиптешим, дегеле туулган күн ээлерин куттуктап атабыз. Ушундай жагымдуу сөздөрдү биздин телегөрүүчүлөр жазып чыгат. Андан болсо бир жагымдуу чыгармага барып келели. Жалпы туулган күн ээлерине жана ушундай бир сонун жагымдуу сөздөргө. Анда эмесе сиздер үчүн, туулган күн ээлери үчүн музыкалык чыгарма.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, жогоруда өзүңүздөргө убада кылып өткөндөй, биздин ардактуу студиябыздын коноктору дагы бир нече убакыттан кийин биздин ардактуу студиябыздан орун алмакчы. Андыктан өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды билдирүүңүздөрдү, өзүңүздүн уюлдук телефонуңузду колуңузга алып даярдап турсаңыз болот. Ал эми кайсыл теманын алкагында иштешебиз, же болбосо кандай маселелер болот деген ой сизди кызыктырып жатса, азыркы учурда биз актуалдуу болуп жаткан убакытты туура пайдалануу, же болбосо ушул мектеп бүтүрүүчүлөрү кайсыл кесипти тандайт, кайсыл кесиптин ээси болгусу келет, учурда эмнеге басым жасаш керек, ошол тууралуу дагы биздин конокторубуз менен кененирээк маек курмакчыбыз. Ооба, сөз кылмакпыз. Анда эмесе кесиптешим, азыр бизде дароо чалуу бар экен. Анда калалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жакшыбы, айланайын. Саламатсызбы, келиңиз. Мен неберемдин туулган күнү да куттук айтып койсомбу дегем. Болот, айтып келиңиз. койсоңуз болот, келиңиз. Болобу? Болот, келиңиз. Нарын районундагы эмгекчил айылы. Сизди угуп жатабыз, келиңиз. Эмгекчил айылы. Небереңиздин атын атап орто мектебинин 4 классынын окуучусу Нурислам. Нурислам. Куттуктайсызбы? Куттуктайм, бактылуу болсун. Рахмат. Биз дагы жалпы Таңкы 5 каналынын атынан Нурислам мырзаны бүгүнкү өздүк майрам туулган күнү менен куттуктайбыз. Сиз дагы келечекте жакшы бир кесиптин ээси болуп, өзүңүздүн чөйрөңүзгө, өзүңүздүн жөндөмдүүлүгүңүзгө жараша жакшы кесиптин ээси болуңуз деп айткым келет. Ооба, инсан. Азыркы биздин дагы келген конокторубуз менен дагы жакшы бир маек курмакчыбыз. Экранга жакын келиңиздер. Эгерде өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар болсо, анда биздин WhatsApp номерлерге өзүңүздөрдүн билдирүүлөрүңүздөрдү жөнөтсөңүздөр болот. Же болбосо шаарыбыздын коду менен жазылган телефон номерлерге байланышып чыксаңыздар дагы болот. Биздин WhatsApp'тан келген SMS билдирүүлөр да бар экен. Таңкы 5-тен алып баруучулары сиздердин ишиңиздерге ийгилик, өнүп өсө бергиле, эфириңиздер тунук эфир жана ошондой эле ден соолук, чын өмүрүңөр узун болуп, көптү көрүп, көп жашагыла деп үй бүлөбүз менен тилектешпиз деген сонун SMS билдирүү келген экен. Чоң рахмат. Ким дагы ким жазса дагы сизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиз дагы үй бүлөңүзгө дегеле бекем ден соолук бар болуңуз, узун өмүр каалайбыз. Рахмат деп аябай 3-4 жолу айткым келип турат. Анткени бул SMS билдирүүнү менин азыркы учурда теле аркылуу көрүп жаткан ата энем жазыптыр. Чындап элеби? Эң сонун. Караңыздарчы. Чындыгында эле биздин дагы ата энелерибиз бизди көрүп жатса, бардыгына кутман таң ишиңиздерге ийгилик кааламакчыбыз. Бар болуңуздар, оорубаңыздар. Сиздин дагы ата энеңизге чындыгында бекем ден соолук каалайбыз. Ошондой билдирүүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ооба. Ал эми кесиптешим, дегеле ошол кесип тууралуу сүйлөшүп калдык. Убакыт тууралуу сүйлөшүп атабыз жанатан беричи. Дегеле адам баласы бул жашоосунда бардык нерсени бир убакытка туюндуруп, же болбосо бардык нерсени бир калыпта алып жүрүү үчүн кандай кесип, кандай мындай табияттын кубулушунабы, же болбосо кандайдыр бир энергия деп коебузбу, ошол нерсеге бекем болуш керек деп ойлойсуз. Менин оюмча кесип таңдоодо кесиптешим. Бардык нерсени, мисалы, убакытты туура пайдаланат. Кээ бир адамдар бар да, чындыгында сырттан карап суктанасың. Ал адам анткени бардык нерсеге жеткиресиң. Мисалы, таң эрте туруп окуусуна барат, жумушуна барат, башка бирөөлөргө көңүл бурат, жашоосунда мындай кайгы көрбөйсүң да. Бардык адамга позитив тартуулайт. Ошондой болуу үчүн сиздин оюңузча эмне керек? Менин оюмча энергиябыз абдан күч болуш керек жана жакшы сөздөрдү айтып, ар дайым жылмайып жүрүшүбүз керек. Ушул 3 нерсе бизге жетиштүү болот. Ар дайым таң эрте турганда эле жылмаюу менен тосуп, адамга жакшы сөздөрдү сүйлөсө эле, бул биздин күнүбүзгө дегеле азыркы айтып кеткен нерселердин бардыгын тең камтыйт да. Ошондуктан бардыгыбыз жылмайып, позитивдүү жүрөлүк. Жана ошондой эле мен дагы абдан таң калам, баа берем десем болот. Бир кезде абдан кандай десем, жиним келип кетет да ошондой адамдаргачы. Эмне үчүн ал адам ушундай нерселерди багынты, ушундай нерселерге курт кумурскадай болуп эле кандай десем жетишип атат деп Ошондуктан мен дагы ушундай адамдарга абдан бир баа берем, азаматсыздар. Ушундай эле демилгеде, ушундай эле нукта баса бериңиздер, жүрө бериңиздер демекчимин. Ооба, биздин телекөрүүчүлөрүбүз да мисалы жогоруда кыстырма катары айтып өтпөдүк. Кесипти туура тандоо, убакытты туура пайдалануу тууралуу сөз кылабыз деп азыр бардык аябай күтүп жатса керек. Кайсыл коноктору келди болду экен, эмне жөнүндө билет болду экенбиз деп көпчүлүк учурда мисалы мектеп бүтүрүүчүлөрүн азыр элестетип атам да, ай балам кел, азыр
мисалы ушул кесипти туура тандоо же болбосо убактыңды туура пайдалануу тууралуу бир кесиптер келет экен деп аябай мындай үмүт турат болуш керек. Анда эмесе эгер ошол убакытты күтүп жатсаңыз, азыркы учурда убакытты туура пайдалануу же кесип тандоо тууралуу кыскача ролик, андан кийин эфирибизди алда карай улантабыз. Телекөрүүчүлөр, биздин студиябыздын өзгөчө коноктору баса белгилеп айткым келип турат, кесип тандоодо кыйналып жаткандар болсо жакыныраак келиңиздер. Андыктан жогоруда ушул тренингдеги эле иш-чара тууралуу дагы кененирээк бүгүнкү эфирибизде баянап бермекчи. Тилек мырза жана ошондой эле Союзбек мырза. Саламатсыздарбы? Кутмандаңыздар менен. Деги кесип тандоо бул 11 класстын бүтүрүүлөрү үчүн абдан бир чоң глобалдуу проблема да. Ооба. Деги кандай кесипти аркалаган биздин 11 классты бүтүрүп жаткан бүтүрүүчүлөрүбүз болсо, кандай кесипти тандоону сунуштамак элеңиздер? Эң биринчи уруксат берсеңиздер, биз жана кече 13 майда Бишкек шаарында бир масштабдуу иш-чара өткөрдүк. Бул туура тандалган кесип келечек кепилдиги деген баягы аталышта. Бишкекте жалпы ушул билим берүү министрлиги, ошондой Салымбек университети менен биргеликте бир чоң бир форум форматында, TEDx форматында бүгүнкү заманбап жана кесиптерди эске алуу менен биз ошондой ийгиликтүү инсандарды чакырып, спикерлерди чакырып, күчтүү деген чет өлкөдө иштеп жүргөн чоң бир ийгиликтерди багындырган инсандардын катышуусунда ушундай чоң бир форум өттү. Ал форумга ушул мамлекет тараптан мамлекеттик катчыбыз Сүйүнбек Касманбетов, билим берүү министри Алмазбек Жаналиев жана башка ушул бир маанилүү коноктор катышкан иш-чара болуп өттү да. Бул иш-чаранын негизги максаты, бул азыр өзүңүздөр башында туура белгилеп айттыңыздар, учурдагы эң маанилүү бир жумуштардын бири. Азыр окуучулар, окууну бүтүп жаткан студенттерге, окуучуларга багыт берүү, кайда тапшырсам, эмнеге барсам, кандай кесипке ээ болсом деген. Көп учурда 90% бир баягы маалыматтын аздыгынан туура эмес кесиптерди тандап алышпайбы. Туура эмес кесиптин алкагында бир жылдан соң бул меники эмес экен деп кайрадан өзгөрүп, же болбосо эми ушул тапшырып алганга чейин мындан ары улантып берейин эми деп, же болбосо бир ата энеси же жакындары айтып койсо, ушул вузга тапшырсаң жакшы деп койсо, баары тапшырып алыптыр, сен дагы тапшыр десе, ушул жака кетип калып, мына жыйынтыгында өзү каалаган кесипти тандоого мүмкүнчүлүгү азыраак болуп калып атат да, тандоо мүмкүнчүлүгү азыраак болуп калып атат. Маалыматты терең ала албай калып атат. Мына биздин негизги максатыбыз, өткөндөгү иш-чаранын негизги максаты жаштарга бир тандоону берүү да. Биз бул иш-чаранын өзгөчөлүгү келечек платформасынын астында өткөрдүк. Андан сырткары бул жогорку окуу жайга тапшыргыла, бул жогорку окуу жай силерге туура келет деген иш-чараны өткөргөн жокпуз. Аны биз сыртта ярмарка иретинде башка вуздар өздөрү келип, өздөрүнүн университеттери боюнча айтып берди экен. Ал эми биздин иш-чаранын негизги маңызы өзүнүн баскан жолу аркылуу, өзүнүн
басып өткөн тажрыйбасы аркылуу ошол кесипти ачып берүү да. Экономика десе экономика бир эле бул эмес, бул мындай иштерди жасадым деп. Анан ошол залда отурган окуучулар ал кишини карап отуруп, менин тандаганым бул эмес турбайбы депчи, мен туура эмес түшүнүп алыпмын, бул экен дегендей кылып бир өзүнө бир жакшы бир жыйынтыктарды алып кетти деп эсептейбиз. Мына ошол күчтүү спикерлерибиздин бири чындыгында тажрыйбалуу, өзүнүн багыты боюнча айтканга дагы мындай негиздери бар биздин спикерлерибиздин бири Тилек мырза. Келдик. Өзү кенен айтып берет го дейм. Бали. Анда эмесе Тилек мырзага суроо узаткым келип турат. Ошол масштабтуу түрдө азыркы учурда мисалы өткөн сонун иш-чара болгон экен. Биз мисалы башыман өткөн окуяны ошол тууралуу баяндап суроо берейин. Мектеп куракта окуп жаткан чакта бул ушул сыяктуу иш-чаралар же болбосо тренинг деп коебуз. Азыркы учурда мисалы актуалдуу болуп калды болуш керек. Аз болчу да. Биз каалайт элек мисалы бизге барып бир ийгилик жүзүн жараткан адам өзүнүн тармагы тууралуу толугураак маалымат берип же болбосо багыт көрсөтүү. Сонун нерсе өткөн экен. Мисалы 800 адам деп эфирден тышкары айтып өттүңүздөр. Көпчүлүк басым кайсыл тармакка жасалды деп айта аласыздар? Бул эми иш-чарада бүт тармактардан келди десек болот. Керек болсо ошо медицинадан баштап, ошо билим берүү тармактардан баштап, ошо айыл чарбага чейин, анан IT тармактар жөнүндө дагы айтылды. Негизи эле мына азыркы санарип доордо баарыбыз жашап атабыз, мүмкүн биз эми азыр мына айылда жашайсыңбы, шаарда жашайсыңбы, чоң деле айырмасы жок деп ойлойм. Анткени баарында интернет бар. Бул жагынан Кыргызстанда дүйнөдө эң арзан интернеттин бири, сапаты деле жакшы го деп эсептейм. Анан ошол үчүн бул жакта санарип доордо дагы өзгөчөлүктөр пайда болуп атат да. Мына биз көрүп атабыз канча жүздөгөн кесиптер азыр жок болуп баратат. Анткени санариптештирүү аркылуу, жаңы технологиялар аркылуу ал кесипти мындай ишин компьютер өзү эле жасап коюп атат да, же роботтор жасап коюп атат да. Ошол эле учурда жүздөгөн жаңы, андан да көп жаңы бир кесиптер пайда болуп атат. Ошол санарип доордо, медиа тармакта, бул азыр YouTube аябай жакшы өнүгүп атат көрүп атабыз. Ошондуктан бул жакта мындай форумда дагы ошол белгиленип кетти, келечекте кандай кесиптер болот. Силер азыр мындай эски кээ бир кесиптерге басым кылып алып туруп, кийин жумушсуз калбагыла дегендей дагы нерселер айтылып кетти. Мен болсо жеке өзүм ушул айыл чарба жагынан дагы айта кеттим, кандай чоң потенциал жатат. Бизде мисалы үчүн орточо бир фермер $1524 бир жыл бою иштеп табатса, ошол эле өнүккөн өлкөлөрдө уже $80,000–$100,000 кем табышпайт да. Демек айырмасы аябай чоң. 60-70 эсе айырмасы болуп калат да. Бул эмненин кесепети? Бул биздин фермерлер ушул технологияларды колдонбогондугу. Демек ошол жакта ниша бар экен деп көрсөтүп бердим да. Эгерде биздин азыр окуучулар агрономия болобу же ушул санарип технологиялар аркылуу мындай дыйканчылыкты үйрөтө турган же иштете турган бир технологиялар бар болсо, мисалы үчүн GIS технология деп коет, геоинформационный система, бул космостон сүрөттүн негизинде бир анализ кылып бере тургандай же мындай мамлекеттик башкаруу системада дагы ошол нерселерди колдоно тургандай кылып киргизсе, бул деген жүздөгөн, миңдеген кишилердин жумушун азайтмак эле, жеңилдетмек эле да. Ошондой эле ветеринария тармакта болобу, мындай азыр санарип доордо, анан эски бул айыл чарбанын ортосунда жаңы кесиптер, жүздөгөн жаңы кесиптер пайда болуп атат да. Ошолордун актуалдуулугу. Эгерде сиз мисалы үчүн фермер 1 гектардан мурун эски ыкма менен иштеп 20.000 сом тапсаңар 1 гектардан, азыр жаңы бирөө келип туруп силерге бир кеңештерин берип туруп, анан 1 гектардан 2 миллион сом чыгарып туруп берсе, 100 эсе көбүрөөк. Ошонун бир кичинекей бөлүгүн ушул кызмат үчүн берип койгонго макул болосуз да, туурабы? Ошол 1 гектардан мурун 20.000 сом, азыр 2 миллион сом таап атсаңар, алып туруп ошонун 1 гектарына мисалы үчүн 100.000 сом кызматына берип койсоңор, андан кедейип кетпейсиңер да, туурабы? Эми элестетиңер, канча 1000 гектар бизде жерлерибиз бар. Ошондо канча жакшы бир специалист, радисттер даяр болсо,
анда бир жагынан фермерлерге да жакшы, дыйкандарга алар байыйт. Экинчи жагынан ошол кызматына технологияларын өткөрүп берип аткан, билимин өткөрүп берип аткан адистерге да жакшы, анткени алар пайданы берет бир четинен, экинчисинен өздөрү да акча табат, үчүнчүсүнөн элге дагы азык-түлүк арзаныраак болгонго мүмкүнчүлүк ачылат. Туура айтасыз. Тилек мырза, ошо менен биргеликте дагы бир суроо узаткым келип турат. Мисалы азыркы учурда белгилүү, мисалы өндүрүштө да, мисалы арпа, буудай өндүрүштө белгилүү компаниялар бар да. Алар мисалы шаардын чет жак шаарынан мисалы 1000 гектар, 2000 гектар жерлерди алып өздөрүнүн иштерине, өздөрүнө мындай жумшашат. Ошого көз карашыңыз кандай? Дегиле 1000 гектар жерди алып алып, мисалы карапайым элге жер жок калып атпайбы азыркы учурда? Мисалы ошол айлык мөттөн ушундай жерлерди алып алышат да, иштетишет. Буга оюңуз кандай? Дегиле туурабы? Же буга чек коюу керекпи? Жанакы 309-токтомдун негизинде 1-январдан баштап ошо жерлерди ирилештиребиз деп туруп, анан ушинтип алып коюп атканда, бул Казакстанда болсок же Россияда болсок, бул туура болмок да, анткени аларда жерлер көп. Анан кенен болгондуктан аякта чоң агрохолдингдер актуалдуу турат да. Кыргызстандын структурасында майда чарба болсо андан жакшыраак болот, анткени 1 гектар жерлерден деле жанакынтип, мисалы үчүн буудайды отургузуп коюп 20 000 же арпаны 20 000 сом тапкан ордуна, бияктан 1 гектардан бир башка культураны отургузуп туруп 10 эсе, 100 эсе көбүрөөк акчаны тапканга, плюс жумушсуздукту жойгонго. Азыркы учурда дыйканчылык менен жыргагандан иштеген жок. Ал жумушсуздук болгондуктан дыйканчылыкта иштеп жүрөт да. Ошол үчүн мен биякта өзүмдүн позициямды ачык айтып жүрдүм. Бул 309-токтомго каршылыкты көрсөтүп жүрдүм да. Азыр деле ошондой позициям. Биз ошол өзүнчө кээ бир компанияларга жерлерди бербей, кайра дыйкандарга доступ бериш керек да. Ошол жакта конкуренция пайда болот. Бири-бири менен атандашып, мисалы үчүн Кара Сууга жакын деле барып келдим. 1 гектарда ошо аукциондон мамлекеттик жердин 4 фермер биригип алып туруп 70 000 сомго алчу экен да, аукциондончу. Азыр болсо алар аукционго катыша албайт. Берилсе, ашып кетсе 2-3 000 сомго берилет ошо аренда. Кайра тиги компаниялар туруп суб аренда берип койушу мүмкүн да. Сонун. Дегеле азыр ушундай сөздөрдү угуп жатып, мага азыр келечек форумуна да кайтып келелик деп атам. Негизи 11-классты бүткөндө бүтүрүүчүлөр абдан бир кандай десем, кесип тандоодо абдан кыйналышат. Анан бул келечек форуму мына Бишкек шаарында өтүптүр, 800 мектеп окуучусу катышыптыр. Анан ушул эле келечек форумун башка аймактарга, мисал алганда 7 областка кыдырып иш-чара өткөзөсүздөрбү? Же бир гана Бишкекте эле чектелип калабы? Кече биз иш-чаранын соң жалпы уюштуруучулар болуп биз кеңештик. Кандай кайсы жакка көбүрөөк басым жасашыбыз керек экен, кайсыл жакты көбүрөөк камтыш керек экен. Анан азыркы учурда бул билим берүү багыты боюнча билим берүү министрлиги, элим министрлиги жооптуу. Анан кече ошол министр Алмазбек Бейшеналич менен отуруп сүйлөшүп бир аныктадык, тактадык. Учурдагы приоритеттүү кесиптер кайсылар болуш керек bizde. Bizde жана профессионалдык, анан техникалык кесиптерге көбүрөөк басым жасоо. Жаштар, окуучулар баягы эртең бүрсүүнү ошол окууну бүткөндөн соң мындай рынокко чыгып, дароо бир жумуш таап кете ала турган, дароо бир колунан бир нерсе келе турган бир жумуштар азыркы учурда абдан бир маанилүү болуп атпайбы, болуп атат. Бул учурдагы биздин өлкөбүз үчүн керектүү кесиптер болуп атат да. Мамлекет тараптан ушул аныкталган ушундай бир адистер болсо жакшы болот деген биздин бир талаптар бар. Мына ошонун алкагында дагы компания жүргүзөлү. Мына бул жерге бир гана жалпы жогорку 11-класстар эмес 9-классты бүткөндөргө дагы бир багыт берип коюп, багыт берели. Мүмкүн окугусу келишет. Мына ошол бир багыттарда биз биргеликте мына Кыргызстан боюнча кечеги эле форум, келечек туура тандоо, келечек кепилдик аттуу форумун ар бир облустта өткөрүү чечимин кабыл алдык. Буюрса Бишкек шаарында азыркы учурда ушул бүгүн дагы биз сүйлөшөбүз. Ушул бардык тең биздин иш-чарадан кийин ар бир облустун жетекчилери, окуучулары, мугалимдер байланышка чыгышып, мына Бишкектеги болгон форумду ошол эле спикерлерди бизге дагы алып келип берсеңер жакшы болот эле. Бизге дагы ушу балдарга бир багыт берип койсо жакшы болот эле деп абдан бир өтүнүштү да. Анан башында биз 300, бир 400, 500 деп бир пландап жатканбыз негизи форумду.
жогоруда айтып кеткендей 800'дөн ашып кетип берки Новотелде болду, орун жок, туруп калышып кирип чыгып көрүп жатышты да. Бул деген сөз учурдагы бул өзү ар бир жаш өзүнүн келечегине кайдыгер карабагандар да, өзү эмне кесиптин ээси болушум керек деп чындыгында кызыкканы болду да. Ошондой деп биз баалайбыз. Абдан кубандырарлык нерсе, менимче кечегиндей ушул спикерлерден көп маалыматты ала алышты жаштар, окуучулар. Менимче мындан туура бир кесипти тандоого бир мүмкүнчүлүк болот го деген бир ишеним пайда болуп турат да. Сайызбек мырза, сизден да бир актуалдуу болуп жаткан азыркы учурда бир суроо узаткым келип турат. Азыркы учурда Кыргызстанда мисалы билимдүү жаштар же болбосо ошондой жаңы иш-чара баштайм, жаңы бир Кыргызстанга салым кошом деген проекттер менен иштеген жаштар деле көп да. Мисалы алардын көпчүлүгү бул чет мамлекетке барып, билимин ошол жактан улантып, анан кийин эң өкүнүчтүү нерсеси бул ошол жакта калып, ошол мамлекеттин маданияты үчүн, ошол мамлекеттин маданиятынын пайдасы үчүн иштеп калгандар бар. Буга кандай карайсыз? Буларга кандай жакшы чара түзүп берсек болот? Ошол Кыргызстандын маданиятына чындыгында иштеш үчүн. Сиздин оюңузча. Эми мамлекетибизде бир канча бир багыттар бар. Менимче бул учурда чет өлкөдө окуп, чет өлкөдө учурда иштеп жаткан, азыр дүйнө жүзүндө болуп жаткан бул кубулуш да, бир гана биздин өлкөбүзгө тиешелүү бул чоң көйгөй эмес. Анан бир жагынан мындай сүйүнүп дагы туруш керек деген мен позитивдүү көз караштамын. Себеби учурда ал өлкөдө иштөө менен ал жаштар эң биринчиден өзүнүн экономикалык бакубаттуулугун камсыздап жатышат, бутуна туруп жатышат биринчиден. Экинчиден тажрыйба топтоп жатат. Бардыгы тең мындай убакыты келет да, убакыт сааты келет. Анан ал жаштарыбыздын биз өлкөбүз үчүн кызмат кылчу убактысы да келет. Анан мына 4-5 жыл мурда мен студент кезимде мына азыр биздин мыкты адистерибиз мына чет өлкөгө чыгып кетти, чет өлкөдө иштеп атат деп биз кээ бир агаларыбыздын аттарын угуп калчук. Анан биз дагы ушундай негативдүү карап койчук, эми Кыргызстан таштап кетип калабы депчи. Бирок мына бир канча убакыт өттү, биздин ошол чет өлкөдө убагында иштеп, чет өлкөдө окуп, иштеп калган агаларыбыз азыр мына мамлекеттик башкарууларда жүрөт, же болбосо биякта келип чоң компанияларды негиздеп атат. Менимче бир убактысынын өтүшү менен бул боло турган кубулуш экен да. Бизде мына президент дагы жакында ушу эл үмүтү деген стипендия негиздеди. Мына ошол стипендиянын алкагында мына магистратурага, докторантурага окуйм деген алдыңкы чоң вуздарга өткөн студенттер үчүн, жаштар үчүн мындай мамлекеттин эсебинен каржылап берүү саясаты башталды да. Бул деген сөз тескерисинче биздин жаштарды сыртка чыгып окуп келгиле, билимди алгыла деген бир чоң бир мындай багыттын башталышы болду. Мына ошонун алкагында буюрса биз дагы ачыгыраак, көбүрөөк мындай жайылтуу иштерин жүргүзөбүз. Себеп дегенде бул мамлекеттин программа аркылуу чет өлкөгө иштеп келген адам, жаштар албетте качан бир убактары же болбосо окууну бүтүп келгенден кийинби мамлекет үчүн иштей турган бир мындай жоопкерчилиги болот да. Ошон үчүн позитивдүү көз караштамын бул мындай жагдайлар боюнча. Анда эмесе мен дароо эле Тилек мырзага суроо бергим келип жатат. Эми өзүңүз айыл чарба тармагында жүргөнүңүзгө көп жыл болду, тажрыйбаңыз абдан эле көп. Анан эмнегедир 11-классты бүтүргөн бүтүрүүчүлөрүбүз айыл чарба тармагына такыр эле кандай десем, анан буга эмне себеп? Бул эми эл аралык тренд. Башка өлкөлөрдө деле карасаңар, азыр мисалы үчүн Европада жаш фермерлер жок калгандай болуп сезилип атат. Бүт бар эле улуу муундагы фермерлер болуп атат. Бул мыйзам ченемдүү эле көрсөткүч деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда мындай азыр байкап атам, интернет аркылуу дагы жаш фермерлер пайда болуп атат, өздөрү блогторду тартып атат. Ошо менен бул тармак аябай популярдуу болот го деп ишенем. Анткени бизде чын эле уникалдуу климатыбыз бар. Тоолуу өлкө болгондуктан бизде өзгөчө мындай жер мөмө жемиштерди алсак, ягодоводство жагын алганда аябай чоң потенциал жатат да. Мисалы үчүн бизде ошол кичинекей 1 гектар жерден ошол ягодоводство тармак менен иштесе, малина болобу, клубника болобу, чычырканак болобу, ошол жактардан ошо 1 гектардан 1 миллион, 2 миллион сом тапкандай мүмкүнчүлүктөр бар да. Башка азыр
эми элестеткиле даамы дагы башкача болот экен. Мисалы үчүн бирөө чычырканакты Алтайдан алып келиптир. Алтайдын сортун бияка алып келип, биякта отургузганда ошол жерде чычырканактын майы болот, облепиховое масло. Ошонун ичиндеги эмеси көлөмү 30%га көбүрөөк болуптур да, чем Алтайдага карагандачы. Демек бизде уникалдуу жана микроклиматыбыз бар болгондуктан даамы да башкача болуп, сапаты да жакшы болуп, премиум сегментке киргенге мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан жана кайра эле айтып кетейин, потенциал айыл чарбанын Кыргызстанда өтө чоң. Бирок аякта туура технология менен, туура билим менен, туура мындай көз караш менен, туура адистер менен иштерди аткарса, бул жакта биз мындай дүркүрөп өнүккөнгө ушул жакта аябай чоң потенциал бар да. Бирок чын эле чет өлкөгө чыгып, ошол жактан иштеп керек болсо, көрүп, аяктын технологияларын бияка алып келсе, аяктын адистерин биз бияка алып келсек, бара-бара биз дагы мындай жана айткандай $1524 бир жылда 80 000, 100 000 долларга чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз ачылат да. Азыр дагы менде бир суроо пайда болуп кетти. Сиз буга чейин айткан элеңизде азыр дагы мына айтып кеттиңиз. Биздин айыл чарбабыз башка мамлекеттерге караганда абдан эле төмөн депчи. Деге эле кантип өнүктүрсөк болот айыл чарбаны? Кандай иштер жасалыш керек? Кандай иш-чараларды алып чыгышыбыз керек? Бул бизде 3 эле нерсе бар. Муну ошол средовой подход деп коет. Ар бир нерсени өнүктүрүп аткандачы, бул технологияларды алып келиш керек. Анткени силерде туура технология болсо, мисалы үчүн үйрөндөрдү алалы, жер семирткичтерди алалы, техниканы алалы, же мындай жана асыл тукум малдын генетикасын алалы, ошонун баарын эгерде жакшыртса, ошол эле чыгымдар менен силер 4-5 эсе көбүрөөк мындай көлөмдөгү продукцияны өндүргөнгө мүмкүнчүлүгүңөр бар болот да. Бул бир технология. Экинчиси, эгерде силер технологияны алып келип, бирок адистерди даярдабасаңар, туура адистерди, буякта ошол ушунга окшогон форумдар аябай пайдалуу болот. Керек болсо жанакындай эл аралык программалар пайдалуу болот. Ушул технологияларды түшүнгөн адамдарды даярдап бериш керек. Ушул технологияларды иштетип алган адамдарды мамлекет даярдап бериш керек да. Үчүнчүсү бул каржы маселеси. Ошол эле льготалык кредиттер болобу, же лизинг инструменттерин киргизебизби, же судалар берилеби, же гранттар берилеби. Ушул технологияны өздөштүргөндөн кийин, кадрлар даярдандан кийин анан акчаны берсе, бул өзүнүн эффектин берет. Мурун ошол 1 гектардан кайра эле айтып кетейин, 20 000, 30 000 сом тапкан дыйкандар 2 миллион сом, 3 миллион сом тапканга мүмкүнчүлүк ачылат да. Ошондо жалпы мен мындай өзүмдүн анализимдин негизинде санап чыктым. 10 жылдын ичинде эгерде азыр туура бир кадамдарды жасап кетсек, айыл чарба багытында, айыл чарба саясатында, бизде потенциал минимум $10 миллиард жатат азырчы. Айыл чарба жагында эле. Бул биздин азыр жалпы дүң продукциянын 2 эсе көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк бар болот да. Азыр бизде мына ВВП $8 миллиард жакын. Жанакы туура кадамдарды алып келсек, айыл чарба багытынан эле $10 миллиард ашыгыраак акчаны мындай Кыргызстанга жылда алып келгенге мүмкүнчүлүгүбүз ачылат эле да. Бул мындай жомок эмес. Мисалы үчүн кичинекей Голландияны алалы, аянты боюнча Ысык көл областынан кичинекей, бирок бир жылда $100 миллиард өзүнүн продукциясын экспорттойт. Айырмасы эмне? Голландиялык технологиялар, голландиялык адистер, анан голландиялык каржы маселеси чечилип берет, бүттү. Биз деле ошондой жолдорго киргизсек, бияка технология адистерден каржыны алып келсек, дүркүрөп өскөнгө бүт шарттарыбыз бар. Мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анда эмесе Сайызбек мырзага дагы биздин WhatsApp аркылуу келген SMS билдирүүлөр бар экен. Бул эл үмүтү деп жогоруда Садыр Жапаров, биздин башчы, бул жарлыкка кол коюлган экен. Жыл сайын $50 000 бул чет өлкөдө билим алуу жаштарына берилет. Ошол тууралуу кененирээк маалымат берип кетиңизди суранган экен биздин көрүүчү. Буну биз болсо бул жакында эле өзүңүздөр билгендей өткөндө чыкты. Биз үчүн, жаштар үчүн мындай программалардын, ушундай бир жарлыктардын, ушундай өзгөчө билим берүү багытына чыгып жатканы өзгөчө кубандырарлык иш. Президентибиздин эл үмүтү стипендиясы болсо, биз билим берүү багытында дагы бир мындай
жолдор бир жаңы бир дем ачып берет го деген ойдобуз да. Себептен де буга чейин өзүлөр билгендей 21 кадрдын 21 кылымдын кадрлары деген жакшы бир программа бар болчу. Бул абдан мурда Аскар Акаевичтин учурунан бери. Анан ошол мезгилден жанагы көптөгөн биздин жаштарыбыз чет өлкөгө барып окууга мүмкүнчүлүккө ээ болгон. Бирок тилекке каршы бизде бул долбоор бизде Кыргызстанда баягы аягына чейин уланган жок, уланбай калды. Мына кошунабыздагы Казакстан, ошондой эле Өзбекстан карасак, тажрыйбасын карасак, биз мында ачык айта бериш керек. Себеп дегенде бул ушундай бир болашак деп бул казак туугандарыбыз, биздин жөнөктөшүбүз, коңшу өлкөбүз бизден кийин баштаган долбоор болчу да, болашак депчи. Бирок азыркы учурда ушул биздин ушул өнөктөштөрүбүз менен сүйлөшүүдө айтып калышат, болашактан окуп келген, программасы окуп келген жаштар менен өлкөбүздүн мамлекет кызматкерлеринин бир 60% алмаштырып койдук дейт да. Бул деген сөз 60% чет өлкөдө окуп келген, ошол мамлекеттик программа менен окуп келип азыркы учурда иштеп жаткан кызматкерлер дегенди билдирет да. Анан бул убакыттын өтүшү менен бир аз жанагы азыр акырында процесске кирип отуруп, убакыттын өтүшү менен жакшы бир эффект бере турган бир жагдай да. Себептен кадрлар бардык өзгөрүүлөрдү алып келет. Ошон үчүн бизде дагы мына ошол багытты ишке ашырсак, мына ошол багыттарды, жакшы багыттарды жандандыралы, жакшы долбоорлорду кыймылдаталы деген бир максатта коюлган. Мына өлкө башчысы өзү ошого баштан бери себеп болуп, мына эл үмүтү стипендиясын негиздеп отурат. Жогоруда айткандай, чет өлкөдөгү магистранттар үчүн аспиранттарга окуйм деген, анан ушул кесиптердин ээ болом деген биздин ушул жаштарыбыз үчүн, окуучу студенттерибиз үчүн деги эле түзүлгөн жакшы бир мүмкүнчүлүк деп эсептейм. Толуктап кетейин. Ушул программанын мен мындай түшүнгөндөй, биякта эң алдыңкы бир тизме бар экен университеттердин дүйнөдөгүчү. Эгерде мектеп окуучулары деле кийин бакалаврды бүтүрүп магистратурага дагы өтөм дегендер да бар болсо, бакалавриатка дагы магистратурага дагы ошол программанын негизинде өтсө болот экен. Эгерде ошол тизменин ичиндеги университеттерге өтсө, экзамендерди тапшырып, эсселер жазып өтүп кетсе, анда ошол жака каржыны алганга мүмкүнчүлүк ачылат экен да. Бирок ошол тизмеге кире турган чоң эң алдыңкы 100 университетпи же канча эсимде жок, бирок эң алдыңкы күчтүү университеттерге өткөндөн кийин гана ошол каржыга мындай алса болот да, ошо каржыны алса болот. Ал эми Саизбек мырзага биздин убактыбыз да бир аз тарып бардык. Соңку суроолордун бирин берип алайын. Жакында эле илим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев бул азыркы учурда мектеп окуучуларынан анча-мынча окууларын кыскартып, бул сабактарын ордуна жаңы бир окууларды киргизүү бул сунушталды да. Ошол тууралуу оюңуз кандай ойлойсуз бул тууралуу? Билим берүү министрлик учурда бир топ мындай өзгөрүүлөр, реформалар жасап жатат. Реформа болгон жер чындыгында оор, анан бат эле өтүп кетчү нерсе эмес, убактысы өтүшү менен өз жемишин берчү нерсе. Жаңы баягы мурдатан бери көтөрүп жүргөн маселелер бизде коомчулукта айтып, биз деле мектепте окудук да. Анан ушундайдын окуштун кажети бар беле, мындай кажети бар беле деп бир көп нерсени бир суроолор көп болчу да. Мына алардын бирден бири кайсыл предметтерди алып, кайсыларды кошуп жаткан азыркы тилекке каршы маалыматым жок экен, бирок кечээ ушул Алмазбек Бейшеналиевич өзү айтып бергени боюнча мындан ары диплом боюнча адистиктерге ээ болууда окуучулар үчүн, адистер үчүн мурда бир эле башталгыч класстын мугалими деген бир адистик берсе, мындан ары ошол адистикке башталгыч класстын мугалими жана англис тили чет мугалими деген сыяктуу бир эле адиске бир 2-3 тармактагы мындай тармактарды ыйгаруу боюнча ушундай бир иштерди баштаганын кечээ айтып кетти. Менимче бул дагы мугалим болом деген, деги эле мугалим эмес, адистин ээси болом деген баягы жаңы муун үчүн, мына студенттер үчүн жакшы бир мүмкүнчүлүк деп эсептейбиз да. Анан бардык өзгөрүүлөр, министрдин ар бир командасы менен кылып жаткан ар бир кадамдары бул эми баягы билим берүүгө өзгөртүү, билим берүү системасын дагы жакшыртуу максатында гана болуп жатат деп эсептейбиз. Аны эмесе экөөңүз
Көрүңүздөргө соңку суроо болсун. Жалпы азыркы учурда мисалы мектеп бүтүрүүчүлөрү деп калдык, 25 май жакындап келаткан чагы сиздердин оюңуздарча жалпы бүтүрүүчүлөргө кайсыл дегеле кесиптин ээси болууну сунуштайт элеңиздер? Сиздердин оюңуздар. Тилек мырза. Эми эң биринчи мен мындай психологиялык бир кеңешти бермекмин, анан техникалык кеңештерди бермекмин да. Психологиялык кеңештерди айтсам, бул ошол кесипти тандоонун алдында биринчи жүрөктү угуш керек да. Кайсыл тармак жагып атат. Ата-энеси айткан эмес, достору айткан эмес, башка бирөө келип алып туруп интернеттен же бир жактардан монтуп башын айландыргандан эмес, өзүнүн жүрөгүн угуш керек. Кайсы тармак чын эле жакын болот. Анан ошол жакты жакшы түшүнсө, анан ал жактагы ошол бир акча каражатты алып келе тургандай тармакта болуш керек да. Ошол 3 факторго жооп бере турса, анда келечекте ал мындай күчтүү бир чемпион болгонго шарт түзүлөт да. Ошо өзүнүн тармагында чемпион болуш керек. Ошону максат коюш керек. Мен ушул жактын эң кыйын адиси болом деп туруп ошондо иштесе, анда баары жакшы болот. Бирок ошол эле учурда коркпош керек. Заман азыр аябай бат өзгөрүлүп атат. Эң негизги бир кесипти баштады, кийин эгерде көрөт да, бир мындай башка нукка кетип атат, бирдеме башкачараак кылып коюш керек десе, анда башка жактарды дагы изилдеп карап, андан эч коркпош керек, каталар жасагандан коркпош керек. Жашоодо ушундай болот, өйдө ылдый болот дегендей, ошол үчүн коркпой, өзүнө ишенип, өзүнүн мындай максаттарын гана кыялдарына ишене тургандай болула деп чакырам. Эч нерседен коркпогула, ата-энеңерден да коркпогула, өзүңөрдүн тандооңорду өзүңөр жасагыла. Анткени жоопкерчилик өзүңөрдүн өмүр үчүн силерде да, силердин колуңарда. Экинчиси бул техникалык, жалпы келечекте мүмкүнчүлүктөр ачып берип аткан мындай кандай soft skills деп койсок болот, бул жана жалпы мындай менеджментти үйрөнүүнүн кантип окуш керек экенин ошону үйрөнүп алыш керек. Кантип маалымат менен иштеш керек экенин үйрөнүп алыш керек. Критикалык ой жүгүртүүнү үйрөнүп алыш керек. Англис тил сөзсүз түрдө деп эсептейм. Азыр уже 21-кылымда англис тилди билген кайсыл бир кесиптин ээси болбосун, англис тилди билсе эле дүйнө ачылып берет да. Мисалы үчүн менде бир жакшы досум бар, ал врач өзү, бирок англис тилди билген үчүн жакында Италияга барып, италиялык, европалык врачтар үчүн лекция окуп берди да. Өзү Кыргызстанда жашайт, аябай мындай эл аралык бир долбоорлорду жасап жүрөт да, Кыргызстанда жашап турупчу. Анан дагы бул IT тармакка көңүл бургула деп айтам, анткени IT тармакта бул программирование жак болобу, аналитика, дата аналитика деп коет. Ушул тармактагы башка да кесиптер менен айкалыштырып алып кеткенге болот. Силер бир англис тилди билип, программирование жагын билип алсаңар, кийин башка каалаган тармактарга кеткенге мүмкүнчүлүгүңөр болот. Анан дагы бир мүмкүнчүлүк бар, бул ишкерлик. Мындай ишкер болом десеңер дагы биякта эч кандай чектөө жок. Силер медицинадагы, билим берүү жакта, айыл чарба жакта, туризм жакта, каалаган жакта ишкер боло аласыңар да. Ошонун мындай жана soft skills жөндөмдөрүн алып алсаңар, анда жолуңар кенен ачык болот да. Рахмат. Келесиз мырза. Кесип тандоо боюнча Тилек мырза бардыгын айтып берди. Толук кошулам. Ушундай эле ойлонуш керек, ушул нерсени караш керек. Анан дагы бир өзүмдүн атыман кошуп койгон турган нерсе, кечээ дагы ошо окуучулар менен жолукканда айттым. Эң маанилүү нерсе кесип тандаганга чейинки ушул Тилек мырзанын биринчи пунктунда айткандай, өзүн өзү аныктоо позициясы биринчи маанилүү да. Мен ким болом, киммин дегиле. 5 жылдан кийин ким болом? 10 жылдан кийин мени элдер эле коом кандай кабыл алыш керек? Мен өзүм кандай кабыл алышым керек? Мен кандай деңгээлдеги адам болом? Мына ошол нерсеге менин кесибим туура келеби? Мына ошол багытка биринчи жооп таап алгандан кийин кесип тандоо процесси бир аз жеңилдейт да. Жеңилдейт. Анан максатың чындап так, анан кийин ошо каалооң катуу болсо, жол өзүнөн өзү ачылып кете берет экен. Бул ушундай экен, мындай жаратылыштан келген нерсе. Өзүң да билбейсиң кандай адамга жолугуп калдың, кандай жогорку окуу жай ачылып калганынча. Жаштар келечектебиз, жаштар ошол эле учурда бүгүнкү чечимдерибиз, бүгүнкү аракетибиз бул бизге ошого жараша татыктуу же ар кандай келечек пайда болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан
келечегиңиздер үчүн кайдыгер карабаңыздар. Биз буюрса ар бир облуста, ар бир аймактарда сиздер менен ушул багыттарда дагы багыттар боюнча маалымат беребиз деп мындай айтып кетебиз да. Чоң рахмат, Тилек мырза, Сайызбек мырза, таң эрте өзүңүздөрдүн алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп, жагымдуу маалымат менен жалпы телегөрүүчүлөрдү, окуучуларды дагы сонун бир маалыматка толтуруп кеттиңиздер окшойт. Ишиңиздерге ийгилик. Мына ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздер үчүн жагымдуу, керектүү жаңылыктар болду. Анда эмесе азыр бир музыкалык чыгармага баралык. Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр? Саламатсыңарбы? Биз бүгүн 5-чи каналга конокко келдик. Менин атым Аттан. А менин атым болсо Акылай. Салам достор баарыңарга. Салам достор баарыңарга. Сонун караңыздарчы, жаныбызда ушундай сонун курчактар турат. Биздин телегөрүүчүлөр азыр эмне болуп кетти деп турса керек. Азыр караңыздарчы ушундай. Албарчылар чындыгында ошентип сүйлөйбү деп да ойлоо жаралып кетти окшойт. Дароо ардактуу телегөрүүчүлөр, деги эле жашообузду өзгөчө көркөөлөгөн, маанай тартуулаган, өзүбүздүн эсибизде бир өзгөчө бир тамгалар менен калган Актан Акылай жана ошондой эле белгилүү көкөнү театрда Курчак театрынан келип отурган. Негизи ушул, кандай десем, Курчак театрды биз кичинекей кезибизди абдан мен көрчүмүн, анан абдан бир жакшы элес калтырган. Анда эмесе бүгүнкү биздин келген конокторубузду дароо тааныштыралы. Кыргыз мамлекеттик Муса Жангазиев атындагы Курчак театрынын артисттери Мамбеталиев Амман, Мукамбет уулу Талай жана Дуанбек кызы Бурулсун эжекелерибиз келип калды. Саламатсыздарбы? Анда эмесе кесиптешим, чымчык сойсо да касапчы сойсун дейт, өз ээлерине тапшыралы. Келиңиздер. Курчактар кандай сонун. Биринчи эле суроомду дароо узатайын, ошо Курчак театрдын балдарга тийгизген таасири жөнүндө айтып берсеңиздер. Эми Курчак театрдын балдарга тийгизген таасири негизи кыргыздарда сөз барбы? Баланы жашынан деп, аялды башынан деп. Анан негизи эң негизгиси бул биздин театрдын эмгек жамаатынын кылган кызматы ушул биздин келечек муундарга жакшынакай тарбия берип, туура багыт көргөзүп, жол көргөзүү. Аны биз эми барып маңдайына отуруп алып акыл айтпайбыз. Биз только жомоктор менен, оюндарыбыз менен, спектакльдер менен ошолордун акыл эсине куюп коюу деген максатта биздики. Мали. Эми ушул чындыгына кукла ойноп атса, мисалы Курчак ар жактан ойноп озвучка кылып атса, чындыгына кызык болуш керек телегөрүүчүлөр. Бунун артында кандай каармандар турат болду экен? Чындыгында кичинекей балдар сүйлөйбү деген да суроолор жаралат. Ал эми ушул дээрлик өзүнүн чегине жеткирип, элге жеткиликтүү кылып аткаруу үчүн актер, актриса ошол артында тургандар кандай болуш керек? Кандай мындай талантка ээ болуш керек? Эми негизгисин айтып келгенде бизде Курчак театрында актерлордун эмгеги өтө чоң, зор, оор. Анткени жалгыз эле өзү башка театрларда, мисалы үчүн драматический театрда өзүң менен өзүң ойной бересиң.
Бизден Курчак театрда биринчи Курчакка жан киргизишиң керек. Ошонун образын табышың керек. Мындай кебеттесиң карап турам, могу страшный раком, страшный сөйлейинчи деп. Күлкүлүү сөйлөйлүчү деп ошого жараша образ таап анан иштейбиз. Эки жумуш бүлөт кылабыз. Бул суроону бергеним себеби, мисалы азыр кесиптешим экөөбүз алып бир аз аракет кылып көрдүк, бирок менин оюмча эмнегедир окшошпой калды да. Окшошпой да калды, жана биздин сүйлөгөндө дагы сөздөрүбүз элдерге кандай десем жеткирилбейт деп биздин атайын эжекебиз менен байкебизди сүйлөттүк. Анда эмесе сиздерден дароо эле азыр биздин дагы телекөрүүчүлөр жаңыдан туруп келе жатат, анан бөөктөр дагы көрүп жатса керек. Сахналаштырып бербейсиздерби? Азыр колуңуздарга курчакты ала келипсиздер. Анда мындай кылалы. Азыр менин колумдагы курчак каардуу чал деген жомогубуздагы каардуу чалдын. Каардуу чал. Эмеси курчагы да. Булар болсо Актан Акылай деген Туулган күн деген спектаклибиз бар. Ошондогу курчактар. Мындай экөөңөр баштагыла, мен каарым төгүп көрөйүн, Ошондой кылалык. Келиңиздер. Мындай болсок ыңгайлуу болот го. Өйдөрү карап алсаңыздар, телекөрүүчүбүзгө жакшы көрүнүш үчүн. Салам, Актан. Салам, Акылай, кандайсың? Жакшысыңбы? Ооба, жакшы. Акылай, бүгүн кандай күн экенин унуткан жоксуңбу? Бүгүнбү? Бүгүн деген бүгүн шаршемби да. Жок, жакшыраак эстечи. Кандай күн эле? Унутуп калдым. Унутуп калдыңбы? Ооба. Бүгүн деген бир жылда бир келчү менин туулган күнүм да. Унутуп калдыңбы? Туулган күнүң кут болсун. Майрамдарга жык толсун. Чоң рахмат. Акылай, мага туулган күнүмө эмне белек бересиң? Айтып койчу, балдар келгиче. Сен даанасың го? Белекти деген айтпайт. Мен сага болсо бир сонун белек даярдап койбодумбу? Кандай белек? Андан көрө кел, биз досторубуз келгенче экөөбүз жашын бак ойноп турабыз. Чын эле. Кел, жашын бак ойнойлу. Мен болсо азыр көзүмдү жумам, а сен болсо жашынасың. Мен 3кө чейин санайм. Макулбу? Ооба. Кала. Азыр 1 2 3. Сени көрүп калдым. Жакында киши жашындабы? Актан. Көрүп калбадыңбы? Сеники жарабайт. Эмнеге жарабайт? Анткени сен деген санап койду. Байке келди. Салам алейкум байке, кандай? Алейкум салам. Салам бергенден баракет бересиңби? Мен уктап атам. Таң атпай келип эмне уйкуну бузасың, Ария? Үй жай деген барбы силерде? Чыгарыңызчы, биз ойноп жатканбыз да бул жакта. Ушул жерге ойнойсуңар, өзүңөрдүн караңарга барып ойногула. Топ, кел. Деле маймуларды. Ой, балик. Мен таң атпай десе көрсө, түш болуп калганмы? Карлыктын белгиси. Кой. Үйгө барайын дагы арыкта да суу калбай калыптыр. Отун да жок. Барып отун суу алып келейин. Жанагы эшек деген эме каякта жүрөт? Ой, эшек! Эшек, бас бери! Ардактуу телекөрүүчүлөр, сонун мисалы таңертең сонун анай болду окшойт. Эгер сиз ушул мисалы жаңыдан кошулуп калсаңыз, толук чыгарылышын кайсы жактан көрөм десеңиз, биздин YouTube каналдан жана ошондой эле Таңкы 5 Instagram баракчабыздан көрө аласыз. Дагы бир суроо пайда болуп кетти. Ушул Курчак театрдын сценасы, курчактардын өзүнчө бир конструкциясы, алардын мүнөздөрү, өзгөчөлүктөрү бир башкача болот эмеспи? Буларды кантип даярдайсыздар? Канча убакытта? Азыр курчактарды көрүп турамын. Булар сынып калса, кантип оңдойсуздар? Ошо жөнүндө дагы айтып кетсеңиздер. Мен эле айта берейин. Статус. Эми Курчак театрында кадимкидей эле баягы башка чоң драматический театрлардай даярдагандай эле көп убакыт талап кылынат. Анткени баягы худсовет келип материалды алабыз да, окуйбуз биз чыгарманы чогуу окуп, болобу, болбойбу, балдарга тарбиясы кандай кылсак болот деп худсовет чечип кеңеш. Анан актерлорду бөлүп беребиз, биз өзүнчө бир казанга түшүп кайнайбыз. Бер жакта болсо бизде мастерской бар. Ар бир образдын кандай жаралышын, алардын чертеждорун жийип келишип, эскизтерин алып келишип, ошол боюнча алар өздөрүнчө бир казанга кайнашат. Бул Курчактын эмелери бүтмөйүнчө мастерскойдогу жаза алышып болбой, даяр болмоюнча биз сахнага чыга албайбыз.
Ал эми азыркы учурда мисалы ошол курчак театр деп калбадыңызбы? Көпчүлүк учурда эме адамдын чындыгы маанайына же болбосо бөбөктөрдү тартууда да курчак театрына эмне жетпейт деп ойлойсуз сиздин оюңузча? Да кандай нерселерди кошсок, кандай шарт түзүлсө дагы да болсо курчак театр өнүгөт эле? Эми азыр негизи эле мындай карап көрсөк, адамдар театрларга Кудайга шүгүр азыр эми жаңы кайрадан кайрылып келе башташты го. Ортодо бир убактарда вообще эле театр деген мына жабылайын дегенге чейин барып калган убакыт болгон. Азыр болсо кайрадан жанданып келатат, бирок ошентсе дагы баягы турмуштун күзгүсү бул маданият деп коебуз го. Маданият очокторуна бир жакшы көңүл бурулуп, ремонттору болсо, мисалы үчүн кышында суук болбой жылуу болсо, келгенде отурганда дагы балдарга мындай шарт түзүлүп бере тургандай бир жакшы нерселер жасалып берсе деген жакшы ойлорубуз бар. Ал биздин театрыбызга кийинчерээк курулса деле баары бир жыл өткөн сайын эскерет. Бизге ремонт керек дегендей. Мында световой оформленияларын жасаш керек, звуковой оформленияларын бар. Ошолордун баарын жакшылап жасап берип койсо эле биз калганын өзүбүз жасайбыз. Өзүңүздөрдүн иштериңиздерди улап бересиздер. Эң эле ошо бурулай эжеке суроо бергим келип жатат. Азыр мына колуңузга Акылайды алдыңыз. Анан бир гана ушул образ сиздикиби же башка дагы каармандарды жаратасызбы? Рахмат. Жок, бул театрда көптөгөн ролдорду аткарабыз. Мисалы үчүн кичинекей кыздын ролун аткарам. Кээде да бизде жаңы чыккан атадан калган туяк дегенде Абалбектин апасынын ролун аткардым. Ал бир аз кыйыныраак болду мен үчүн. Анткени деген эненин ролун аткарыш аябай кыйын экен. Эненин ролуна кирип ошонун жан дүйнөсүн сезип, анан бул болсо кичинекей кыздардын ролун аткарыш аябай жагат өзүмө. Анда биз азыр ушул жакта сөзүңүз каралжы. Кичинекей кыздын ролун дедиңиз. Бир 2 жаштагы, 3 жаштагы кыздын ролун азыр аткарып бербейсизби? Балким биздин телекөрүүчүлөрүбүз жогоруда туулган күн деп ачкан, балким туулган күн эле. Балким туулган күнүн куттуктаңыз чындын деле. 2ге чыгып көрчү көрөйүн. Актан. Бизде жаңа келип, чоң атабыз аябай урушту, Ооба, аябай жинденди. Анан дагы таң атпай дейт, саат деген 9 болду. Ооба да. Чоң ата кайсы маалда турган өзү деле билбесе керек. Түндө туруп алып дагы мышыктарына, жаныбарларына баарына ушунтип эле кыйкырып берет. Ооба. Байбасын. Дагы келе да тошуйт. Бас кышып. Анагы балдар кайда жүрөт я? Деп койбойт. Ал эми ошол Актандын ролун аткарган мырзага суроо бергим келип турат. Театрга алгач келген күнүңүз эсиңиздеби? Кайсы ролдон баштадыңыз эле? Ошол чыгармачылык жолун. Эң биринчи театрга алгачкы күн келгенден баштап эң биринчи эле күчүк ойногом. Азыр эсимде. Анан бизге жаңы келгенде чындыгында кыйын болот. Бая бир моментте курчакта иштеш керек, бир моментте сүйлөш керек. Анан биздин агайларыбыз, устаттарыбыз бар, бизди үйрөтөт. Анан чындыгында мындай карап турганда жеңил эле көрүнүшү мүмкүн, бирок ойной келгенде колду дагы бирдей, оозду да ошо сүйлөп, ошол образ менен бая курчактарга жан бериш керек да чындыгындачы. Анан тура калып эле сүйлөгөн деле болбойт го, кичине баягы канчалык эмгектин арты менен анан болот го дейм да баарычы. Агай деп калдыңыз. Чындыгында адамды бир нерсеге үйрөтүп же болсо талантка багуу аябай кыйын да. Ал эми ушул чындыгында сөз менен биргеликте адамдын сөйлөкөтүн кыймылдатуу, чындыгында ишендирүүгө кандай тарбиялайсыздар? Кандай шараларды көрөсүздөр? Негизи мурун бизде Кыргызстанда курчак театрынын эмесин, мастерствосун өтө турган бизде окуу жайлар жок болчу. Жалаң эле драматическийлер кетчү. 2 жыл, 3 жыл болуп калды го, 5 жыл болду. Жаңы азыр Бешналиев атындагы университетте өзүнчө бир курс ачылган. Курчак театры боюнча. Курчак актерлоруна биз биринчи бүтүрүүчүлөр ушул балдар. Бүтүрүп алып эле мына бизге театрга келип иштешти. Андан тышкары бизге келип театрга келгенден кийин бизде народный артисттер бар, эл артисттери, эмгек сіңірген артисттерибиз бар, эжекелерибиз, агайларыбыз. Ошолорго келип баягы армиядан болуп түшөт го, ошол сыяктуу келип. Анан мастер класс дегендер бар, ошолорду өтүп турабыз. Жаңы келгендерге, конечно, биринчи келгенде эле
кыйын болот. Мен деле телевизордон көрүп же болбосо мындай спектакльдерден качам, отуруп алып деле ойноп койсо дегем да. Анан киргенден кийин мен киргенде Гилейген аюунун образын чыгарыш керек болуп калды анан. Чынымды айтсам аягында көтөрө албай ыйлайып курчакты ыргытып ийгем да. Ушуган болсун деп. Анан бара-бара өзүңдүн жан дилиң менен берилсең, баары эмгектин акыбети кайтат деген. Ал эми азыркы тапта деги эле ушул Курчак театрында канча адам эмгектенет? Азыр бизде актерлорду эсептегенде 2 группа бар, орус, кыргыз группасы. Ошол бирге только актерлорду айтканда бир 30га чукулго дейм. Анан общий жамаатыбыз бир 60 киши болуш керек. Ал эми азыр телекөрүүчүлөрүбүздү дагы жеке мени да кызыктырып атат. Деги эле жумасына кайсыл күндөрү барып көрсөк болот бул чыгарылыштарды? Негизгиси ар бир коюлган спектаклибиз биз элдер дем алыш күндөрү эс алат го. Биз иштейбиз. Скерсинче да. Ошол дем алыш күнү саат 11-де орусча болот. Орус тилдүү мекендештерибизге. Ал эми 12-де кыргызча. Ар бир дем алыш сайын. Анан мындай кээ бир мектептерде же болсо бала бакчаларда өзүбүз балдарыбызды алып барабыз. Мончанчы күнү саат мынчага деп өздөрү келип биздин администрация менен сүйлөшүп, таптап убактысын таптап кетишет. Ошол убакта келип коебуз. Негизгиси болсо башка мындай иш күндөрү биз өзүбүз выезд катары чыгып мектептерге, садиктерге барып өзүбүз барып коюп берип, анан кайра кайтып. Канча жаштан канча жашка чейинки балдар барса, же болбосо ата энелер, же болбосо кесиптешим экөөбүз дагы барып Курчак театрын көрүп кетсек болобу? Мага абдан кызык болуп турат да. Эми баягы акыл эси токтолуп калгандан баштап эле бара берсе болот. Түшүнүкчү, мисалы 2 жаштагылар түшүнөт да. Ошолорду деле алып барсаң, ошо жана бекерден айткан жокмун, баланы жашынан алып барып тарбиялagыла деп. Силер деле жаш экенсиңер, баргыла. Рахмат агай. Буюрса дагы кесиптешим менен биргеликте таңкы 5 берүүсүнө атайын сиздердин Курчак театрга барып бир кызыктуу бир сюжет дардап келелик. Буюрса. Биздин телекөрүүчүлөрүбүз менен кызык болуп жатса керек, ардактуу телекөрүүчүлөр. Дагы бир айтып өтөйүн, толук нускасын кайсыл жактан көрө алам десеңиз, биздин YouTube каналдан жана ошондой эле Instagram баракчасынан көрө алсаңыздар болот. Чындыгында сиздер менен коштошпой эле сүйлөшүп ушундай аткаргыбыз келип атат, бирок убакыттын тардыгына байланыштуу коштошууга мажбур болуп атабыз. Таң эрте убакыт бөлүп келип бериңиздерге чоң рахмат. Аны эмесе сиздерге эркин микрофон. Урматтуу кыргыз калкым, элибизде тынччылык болсун, токчулук, молчулук болсун. Эч качан бөөдө кырсыктан, асман жерден келген апаттардан Аллахым сактап, эч качан андай жаман жол болбосун. Сиздерге да чыгармачылык ийгилик, ушул чыгармачыл топту, театрларды, ырчыларды, актерлорду эл менен байланыштырып турган көпүрө сиздерсиздер. Сиздерге да тунук эфир каалайм. Рахмат. Сиздерге да биринчиден чоң рахмат. Бизди ушинтип чакырып, эл менен бирге байланыштырып, элибизде, жерибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Анан кичинекей досторго айтарым, сөз келди, театрга биз күтөбүз. Баарыңыздарга рахмат. Бизди ушул каналга чакырып, анан акыл аймен коштошкойлу. Бизди ушул каналга чакырган 5-каналга чоң рахмат. Чоң рахмат. А биз болсо сиздер менен коштошобуз. Коштошобуз. Көрүшкөнчө. Кайра келдиңерби? Баскыла кеттик. Вале. Биз алдыда убада берели. Сиздерден дагы мүмкүн болсо, убактыңыздар болсо, дагы кийинки эфирлерде жарым сааттык 40 мүнөттүк убакыт алалы дагы сиздин башка каармандар менен, жалпы телекөрүүчүлөр менен биргеликте сонун эфир кылалы. Макул болсоңуздар. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коноктор менен кызыктуу маек куруп бердик деген үмүтүбүз абдан чоң. Сиздер менен 2 саат калкта биз мен Керимкулова Нуриса жана менин кесиптешим Бектур Урматбеков болдум. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Ар бир агарып аткан таңыңызды таңкы 5 менен 8ден 10га чейин аралыкта тосуңуздар. Ал эми бүгүнкү чыгарылыш боюнча YouTube каналга жана ошондой эле Instagram социал тармагында билдирүү калтырыңыз. Ар бир билдирүү биз үчүн маанилүү. Сак саламатта туруңуздар.